Монтип баарыбызды ыйлатып, сыздатып. Переживание болот, каза тапты. Ишибиз да токтоду, бетон да алынбады. Да 300 000 доллар сурайт. 2,5 жылдан бери баарыбызды ыйлатып, сыздатып. Бул жактагы адамдардын көз карашы менен ошондой сиз дагы күнөөкөр болуп калып атасыз. Ооба да мен күнөөкөр болуп. Жебишбек Байке айтып атат, Оштун мэри. Чунуев Максат менин иним, Ошко жардам берип атат. Алып, Ош мэрине Ошко алып барып техникаларды подарка кылып атат. Ошол биздин эле акча. Акчаны беребиз, контракт түзүлөт. Башка карыздар бере албай атабыз, ал бере албай аткан карыздар бизге заявление жазып атат. Тазалап, даже мамлекет көтүп берсем ушу заводду жери менен. Канча деген үй бүлө көчөдө калып атат. Элди алдап аткандарга татаал бир закон ойлоп чыксаңыздар. Мага 600 000 ушундай акча бергиле дейт. Мен $600 000 доллар менен сөз болот. Чунуюп максат биздин акчаларды алып дөөлөт курулушту салган. 4-5 айда эле бүт вопрос жакшы эле нерсе да. Саламатсыздарбы, Сокол медианын көрүүчүлөрү, бүгүн бизге ушул бир катар жарандардан кайрылуу түшкөн негизинде азыр Байташ бетон заводунун жанында турабыз. Ал эми сиздер менен алдыдагы убакыттарда ошол жарандардын кайрылуусун жеткизип, бул жерде эмне маселелер болуп атат, кандай иштер болгон, эмне кайрылууга эмне себеп болгондугу боюнча маалымат алып бермекчибиз. Кайрылып жаткан жарандардын айтымында учурунда Дөөлөт курулуш компаниясынын башчысы болгон Максат Чунуевке алданышып, учурда 50ден ашык адам 1,5 миллион АКШ долларына алданып отурганын айтышууда. Кыргызстан Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич, биз сизге өтө чоң сураныч менен кайрылып атабыз. Анткени биздин кайрылганыбыздын себеби ушул Байташ бетонный завод боюнча. Анткени биз менен чогуу турган элдер, агалар, инилер, эжелер баардыгы өздөрүнүн үйлөрүн, жайларын, машиналарын ушул жерге ишенич арткырып берген. Мына биздин бергенибизге 2,5 жыл убакыт болду. 2,5 жылдан бери биздин берген нерселерибизди ала албай атабыз. Анткени биз бул жерде общий количество эл 50-60 адам страдать этип атат. Общий сумма 3 миллион долларга жакын болуп атат. Урматтуу президент, өзүңүз жеке көзөмөлгө алып коюшуңузду суранабыз. Анткени бизден алып кеткен имуществолорду алып кеткен адамдар Бокубаев, Мирбек, Кашкаралиев, Тынчтык ушул экөө бизден алып кеткен дагы заводко алып келип генеральный директор болуп отурган Арзыкулов Марат Кашкаралиев Тынчтыкка тапшырган. Арзыкулов Марат менен Кашкаралиев Тынчтык бул бизден кеткен имуществолорду Чунуев Максатка бергенбиз деп атат. Ушул адамдар биринен бирине тапшырып, биринен бирине шылтап, бизден алган нерселерди кайрып бербей атат, урматтуу президент. Урматтуу аскер бөлүмүнүн башчысы, жаңы УКМКнын төрагасы, биз ушул иштер боюнча Кыргызстан Республикасынын Ички иштер министрлигине канчалаган жерлерге арыз жаздык, канчалаган жерлерге кайрылдык. По закону, закон түрүндө чечейик деп. Биз кайрылган арзу муундардын бирөө да каралбайт, бирөө да чакырбайт. Бул биздин Кыргызстанда мыйзам иштейби, иштебейби? Урматтуу президент, өзүңүз жеке көзөмөлгө алып, ушул биздин элдин көйгөйүн чечип берип коюшуңузду суранабыз. Ар дайым Кыргызстан Республикасынын ичиндеги болуп турган мошенниктерге, элди алдап аткандарга, урматтуу президент, сизден суранабыз, өтө бир өзгөчө, татаал бир закон ойлоп чыксаңыздар. Анткени көптөгөн элдердин ишеничине кирип, көптөгөн элдерди какшатып, сызга отургузуп, көптөгөн элдердин пешене тери, маңдай тери менен тапкан имущество, бала чакасын багамын деп, жакшы жол менен, адал жол менен тапкан байлыктарын алып, монтип баарыбызды ыйлатып, сыздатып отурат ушул мошенниктердин бардыгы. Азыркы биз атап кеткен адамдар, мына менде лично өзүмдүн колумда договорум бар, 180 000 долларлык элитный квартираны алган Московский тоголок молдодогу. 47 000 долларга менден Lexus 570 автоуназын алган, бетон беребиз деп. Ишо анын дагы 100 000, 80 000 долларын актив менен кайрып беребиз деп, аны да берген эмес. Элдин көйгөйүн, элдин муунун чече турган, элдин арзууларын чече турган
эл башында, сап башында турган биздин кадырлуу, бартуу президентибизсиз. Сизден өтө чоң өтүнүп суранабыз, ушул ишти жеке көзөмөлүңүзгө алып, УКМК төрагасынан, аскер башчысынан, ушул Ички иштер министрлигинен өзгөчө ушул ишке бир адам коюп карап беришиңизди өтүнөбүз. Чунуюп максат деген бар бул жерде, ушунча техникаларды подарка кылып атат. Урматтуу президент, эми өзүңүздү биздин ордубузга коюңуз, ушул нерсени жеке көзөмөлгө алып беришиңизди суранабыз. Анткени менин айтып кеткен сөздөрүм баары бир жалган болсо, мына мен артымда турган эжелер, агалар, инилер, эли журт турат. Эмне дейсиздер сиздер буга? Туура. Сразу каралат экен, биз жазган арыз каралбайт экен. Ошондуктан биздин кайрылган арзуларыбыз бири да жазыл, кайрылган кагаздарыбыздын биринде карабайт, чакырбайт, следовательдер дагы чакырып, эмне болду дебейт. Биз жазып кеткен адамдарды кармап келбейт. Эмне бул? Кандай бул шалакылык отношение кылып атат? Президент урматтуу Садыр Жапаров, сизден өтө чоң өтүнүч карап бериңизди өтүнөбүз жана суранабыз сизден. Өзү ушул дөөлөт курулушка эмне болуп байланышып калгансыз, анан эмнеден улам ушундай ишке кириптер болуп калдыңыз негизи? Негизи бул бетон завод менен байланыш болгон да. Бетон заводго баягы мен өзүм бетондо иштейм. Анан кийин бул жакта дагы бул Байташ заводунда дагы мен иштегем. Баягы бул жакка мына могу жерде адамдар бүгүнкү күндө көп адам дагы келбей калды. На самом деле адам көп. Жабыркаган адамдар көп. Анан кийин машина киргизген да мен. Бул жакта адамдар турган адамдардын баары тең машина киргизген. Канча машинанан канча сомго? Меники бир машина. $32,000 бир машина киргизгем. Андан бери канча убакыт өттү? 2,5 жыл болду. 2,5 жылдан бери ошол $32,000 алы элексиз. Ооба. 2,5 жылдан бери 1 тыйын акча ала элекпин. Негизи үй бүлөдө уже бул деле менин машинам эмес, менин инимдин машинасы болчу. Ал иниме жардам бере коем деп эле киргизгем. Мына ушул күнгө чейин 1 тыйын чыгара албайтам, ала албайтам. Мендей жабыркаган адамдар толтура, 50дөн ашык адамдар ушу машиналарын берген адамдар. Анан бул деген дөөлөт курулуштун баягы турган үйлөрү азыркы учурда деген Каныбек Туманбаев дөөлөт курулуш иш башкармалык башчысы Каныбек Туманбаев өткөндө барып келди. Ошол боюнча ал жакта дагы канча адамдардын, жабыркаган адамдардын ишин азыр деген решать этип берип атышат. Биз дагы ошо жардам сурайт элек. Урматтуу президент Садыр Жапаров, сиздерден жардам сурайт элек. Каныбек Туманбаев, УКМКнын төрагасы, баягы аскер башкармасы бардыгынан жардам сурайт элек. Курулуш министри Нурдан Орунтаев бардыгыңыздардан жардам сурап атабыз. Биз уже ыйыбыз эле калбай калды, үнүбүз уже канча жерге жетип атат, бирок эч бир решение жок. Канча деген жерге 2,5 жылдын ичинде көп деген жерге заявление жазганбыз, арыз тиркегенбиз. Анан эч бир жардам жок, эч бирөө карабай коюшту. Чындыгында эч бирөө караган жок. Баарыбыз тең. Биякта деген азыр семья жоготкон, үй бүлө жоготкондор бар. Бир адам ушул кесепеттин айынан переживание болот, каза тапты. Канча деген үй бүлө көчөдө калып атат. Тетиги АБН банкта деген бир үй бүлөнүн үйү кирип кетип, алар дагы азыр көчөдө калып атат. Көптөгөн, аябай көп страдайт эткен адамдар аябай көп. Ушул дөөлөт курулуштун үйү, мына, ал жакта канча адамдар страдайт этип, тиги баары тең эме кылышты да, обращение кылына. Биздин үйүбүздү бербей атат, алдырып ийдик деп Чунуев максатына. Чунуев максат азыр абакта отурат, бирок ал адам чыгат деген немиштерди угуп атабыз, бирок биз аскер кызматкеринен, аскер жетекчисинен суранабыз, ал адамды чыгарбаңыздар. Ал адамдан биздин акчабызды алып бериңиздерди суранабыз. Мына $1,5 миллион, мына баардыгын кошкондо $1,5 миллион ашык. Мына баарыбыздын акчабыз.
ошол биздин акчабызга ошол үйлөр тамдар салынган. Потому что биз ар бирөөнөн алган машиналарды баягы инерткага, тиги цементке, бүт эмелерге алып анан ошол бетонду берилген да. Ар жакта адамдар азыр да Кудайга шүгүр бүт чечип берип атат. Но биз калып атабыз бул жактачы. Ушул жерден азыр бир суроо жаралып атты. Буга чейин биз баягы социалдык тармактардан көргөндөй, Максат Чунуев 1 миллиард сомго Ош шаардык мэриясына техникаларды берип, баягы коомдук ишмер, меценат катары таанылып жүргөндө, анан ал миллиард сомду ошол жакка баягы мындай соо үчүн деппи же башка максаттарды билбейбиз, бирок ошол жакка берип аткандан кийин кантип эле сиздердин 1,5 миллион долларыңыздарды бербей калсын да? Чунуев Максаттын ушул күнгө чейин биз уже көп 2,5 жылдын ичинде канча жолу ушул заводдун алдына чогулдук. Уже мына азыр көп адам келген жок, потому что баартаң каждый раз чогулабыз, же тияка обращение кылабыз, бүт ровдуларга, ГКМБга чейин бүт жерге заявление жазабыз, арыз жазабыз, ошол эчтеке каралган жок. Бизге ушу адилеттүү чечим кылып бериңиздерди суранабыз. Оштун мэрине жана подарок кылып берип атат да, техника. Ал ошол биздин эле акча. Бул Чунуев элдин акчаларынын баарын алып эле ошонун баарын кылган да. Ал жерде биздин да акча. Ошол жака барып алып эме кылып атат, белек кылып техникалардын баарын берип атат да. Бул жакта канча адам акчасын ала албай страдайт этип, мына кыйналып отурабыз да баарыбыз теңчи. Ушул Байташ заводдо убагында мен ушу байкелерме иштеп тургам. Ушу иштеп атканда мен аркылуу 9 машина кирген да. Өзүмдүн участогум, анан байкемдин 2 машинасы, досумдун 4 машинасы, өзүмдүн 3 машинам. Буларга алданып калганыбыздын себеби бул обналичка кылып туруп чыгарчубуз да машиналарды. 1 ай, 2 ай, 3 ай срок менен. Ошол сроктордон өтүп уже 3 почти 2,5 жыл болуп калды. Бул жака 2021 жылы жазда келгенбиз, ушул завод иштеткенди байкелер менен. Ушул жерден тактоо иретине киргизейинчи, сиз өзүңүз ушул заводдо кирип иштегенсизби, негизи? Ооба, оператор болуп. Бул жерде оператор болуп иштеп жүрүп, анан кийин баягы өзүңүздүн мүлкүңүздү киргизип атасыз, досуңуздун, байкеңиздин мүлкүн киргизип атасыз. Ооба, мен киргизген себеби ушул Байташ завод жабылып калганда 2 машина 10 000 доллар бир жакка бериш керек болуп атат деп ломбардка коюп акча алышкан. Ал ломбардка алып кетти ал машиналар. Байкемдики болсо ушу Кытайларга беребиз деп 2 машинаны алган. Аны Бокубаев, Мирбек байке жана Марат байке өздөрү билет полный кол коюшуп, өздөрү договор менен алган. Берки машиналарда тоже ошондой материал, кум, цемент, шебендерге кеткен да. Силерге канча убакытта кайтарып беребиз дедиле, анан кандай жол менен кайтарып беребиз деген негизи? Биздики эң аз срогу 1 ай болгон. 1 айда анан почти 50 маңдай тер акчасы да. Ошону Чунуев Максат алып барып туруп белек кылып берип коюп атат. Же болбосо ошо берилген техникаларды алып сатабы. Анан Токторбаев, Жегишбек байке да айтып атат, Оштун мэри. Чунуев Максат менин иним, инвестор болуп, Ошко жардам берип атат. Негизинде жардам берип атат түшүнбөйбүз. Биякта деген дөөлөт курулушта 2000 адам ызылып атат, Биз биякта 55-60 киши дейбиз алданып аткан. Примерно 2100 общий киши болуп атат да. Алданып аткан. Ушул Байташ дөөлөт завод менен кантип эмнебеден улам байланышып калдыңыз, анан кийин кандай негизде акча бердиңизби же башка мүлк менен бердиңизби, канча убакытта деп бердиңиз дегенди? Мен негизи 2 жыл мурун бул Байташ компаниясы менен договор түзүп, булардан бетон алып, өзүмдүн клиенттериме ташып тургам да. Сиз өзүңүз ошо курулуш тармагында иш алып барасыз негизи? Курулуш тармагында мен өзүм келишимдерим бар, бетон ташып тургам. Ошол жака бул жак менен договор түзүп туруп, башында ташып баштаганбыз. Башында налич алып аттым, налич акча. Анан машина бери алмаштырып алып аттым. Жарым жылда иштегенден кийин жаңы жыл келип калды, декабрь. Мен эски келишим боюнча эски баада жаңы жылдан кийинки жаңы заказдарыма ошо бетонду силер үзгүлтүксүз берип турасыңар деп туруп 2 машина бергем. 41 000 долларга баалапчы. И ошол берип туруп договор түзүп, акты баягында бүт документтердин баары, тиешелүү эмелер баары бар. Кийин жаңы жыл бүткөндөн кийин, жаңы жылдан кийин бетон алып баштайын десем эле завод жабык. Ошол бойдон мына 2 жыл болду. Ишибиз да токтоду. Бетонду ала албадык.
машинаны да кайтара албадык. Бул оокаттын аркасынан толтура проблема жатат. Бала чаганы багыш керек, карыздарга кирдик, кредиттерге кирдик. Башка карыздарды бере албай атабыз. Ал бере албай аткан карыздар бизге заявление жазып атат. Мисалы, мага лично үстүнө 3-4 заявление түшкөн да. Допрос берип жүрөм. Алар каралып. Алар негедир эле тергөөчү артынан түшүп алат. Кел, отур, мен сени 48 саатка камаймын, палагат түкүтө. Эмне проблема? Баягындай түшүндүк кат жазып бергенде эле момундай проблема болгон. Буяка биз алдатып койгонбуз. Ал өзүңдүн проблемаң дейт. Бар да аны мен чечесиң, сен бул жакты чеч деп туруп, бул бийлик эмеси мындай кандай иштейт мен түшүнбөйм. Стандарт, кош стандарт иштеп атат да. Бул жакта азыр көбүбүз эле заявление жазганбыз бул иштер боюнча. Каралган да жок, бир да чакырган да жок, кызыгып да койгон жок. Айла жок. Ушул силерге окшош журналисттердин элдин үнүн угат экен. Ушул бизде келип мындай карасындар, анан президентке жетеби, ГКМга жетеби, башкасына жетеби, может биздин үнүбүз ошол жака жетсе, мамлекет өзү кийгилишип туруп биздин маселелерди чечип береби деген акыркы айлабызды турабыз бул жердечи. Жапаров Садыр Нуркожоевич жана УКМКнын жаңы шайланган төрагасы. Ошондой эле ички иштер министри Улан Ниязбеков сиздерге кайрылуу себеби ушу алдыңкы сүйлөгөн жабыркаучулардын атынан аразында мен да бармын. 23-жылы 15-декабрда 2 ай срок менен $35.500 бир машине, ошол эле 24-жылы 12 январда экинчи машина 60, общий суммасы 95 суммага 95.500 суммага эки машина өткөзгөнмүн доллар менен. Бу жерде менин өткөзгөн себебим мындай болгон, машина келип анан ортодогу балдар айтып, ушул жерден наличие акча кылып алсаңыз болот деп, алып келип ошо акчасын 2 ай срок менен бермек болчу. Ошодон бери 2 ай срогу баягы мөөнөтү келгенде, мына ана деп сүрүп келсем, завод кандай бир себептер менен жабылып калыптыр. Кийин келе бердик, келсек завод жабык. Анан бердин ошондо генеральный директору Кашкарайлы Тынчтык деген болгон экен. Зам генеральный директор Бокуаев Мирбек болуптур. Арзугулов Марат, Чунуев Максат дегендер иштешиптир. Булар ушу төртөө ич ара келише албай заводду жабыш коюшат кандай бир себептер менен. Аны биз кийин билип атабыз. Ошону эми сиздерден өтүнөрүбүз. Ушулардын немесин бир иликтеп, биздин ала турган акчабыздарды өндүрүп берсеңиздер жакшы болот эле. Бу жерде астында айткан маалыматтарга караганда ушу Чунуев Максат жана азыркы курулуп аткан дөөлөт курулуштун компаниясынын ушул жактан бетондор кеткен дейт. Зам директор болуп иштегениңизди айттыңыз эле. Анан ушул негизи завод боюнча айтып берсеңиз. Ооба, ушу Байташ завод, Байташ эмес, Номадстон деген фирма болчу. Бирок бул Байташ завод менен бизде эксклюзивный договорубуз бар болчу. Эксклюзивный договор кандай аренда с выкупом деп турган. Ал договор мен келгенче жарым жыл мурун түзүлгөн болчу. Ал кезде Мирбек менен Кашкарайлы Тынчтык түзүлгөн болчу да, менин угушум боюнча. Андан кийин март айында, 23-жыл март айында алар акча каражаты муктаж болуп, анан Чунуевка чыгышат, Чунуев Максат деген дөөлөт курулушка чыгышат. Анан ошол жакта алар сүйлөшүп, мен чой жайын айтып берип атам да болду. Ошол жакта сүйлөшүп, акча сал дешет. Биз болсо чоң завод иштетиш керек, биз Кытайларга мындай графиги бар да, айма төлөй турган. Ошо муктаж болуп атабыз дегенде, анан Чунуев айтат экен буларга, хорошо, мен акча киргизем, жардам берем полный, бирок мага 70% жаңкы долянын акциясын жазып бергиле дейт, долясында, акция эмес бул, осо да. Доляңызды жазып бериңиз дейт. Булар макул болушат. Анан өзүнчө ич ара договор болушат. Договор болгондон кийин мен июнь айында, 23-жылы июнь айында мага бир бөлөм чыгат, раматылык ошо Максаттын досу да. Ошо айтат, мен мурун көп завод иштетип, мына тажрыйбам бар болчу. Ошо өзүңүз бир заводду ушу карап бербейсизби, иштетип бербейсизби? Ошо Максаттын заводу бар эле, аякта чот иш жүрбөй атат, объем чыгара албай атат, менеджмент керек болуп атат дегенден мен келгем. Келип бир жумадай карап жүрдүм, балдарды Майрамбек билет. Карап, көрсөк бул көтөрсөк болот экен. Бул шартын айтам. Эмне кандай шарт десем, Максат айтат, мага мен сизге сага 20% доля жазып берейин. Бир аз көтөрүп бер, ишти көрсөтпө, 20% долядан жазып берейин. Мен айлыкка иштебейм дедим. Десем, хорошо деп, ошол жактан келишип жумуш баштайбыз.
шүгүр ошондо жумуш баштап. Ошондо сизге өзүнчө мындай эле ушул жерди иштеп бергениң үчүн деп туруп 20%. Көтөрүп бер деди завод, ошо кутулуп бер, бүт чойдун. Мен көзүм жетти, завод иштетсе болот экен. Эң чоң завод болчу, ошол кезде эң чоң завод болчу Бишкектечи. Мунун объемун көтөрсөк, жакшы эле акча таба турган финансовый анализ кылганбыз. Иштесек болот экен деп мен карашып атып, макул болуп, ошо завод иштетип баштайбыз. Аны июнь айында киребиз, не сезон болот, июнь, июль, жана августта биз ошо пока клиентский базаны чогултуп, кум шагылдардын баарын мамиле түзүп, баары менен контракт түзүп, цемент менен объемго чыгып, биз августта баштап объемго чыгып баштадык. Чоң объемго да. 1000 кубтан кем берчү эмеспиз да. Уже күнүгө, уже сентябрдан баштап биз 1000 кубтан кемчү. 1000 куб деген ал кезде бир 5,5 миллион тегерен күнүгө готовый товарный бетон деп коебуз, ошону чыгарып чыкты. Анан кийин баягы бул фирмада ошо мен келген кезде уже 36 миллион сом карыздары бар экен. Ошол кезде да. Анан мен айттым, Максатка да айттым, тиги Мирбек Кашкариев айткан, бул карыздарды кандай кылабыз десе, Максат мага өзү айткан. Марат, ошо иштетип жаба бергиле, биз бир фирмада атат да, эми бир фирманын жоопкерчиликчи. Мен берип иштеп баштаганда акча жетпейт. Максат ошо Максат мырза өзү указ эметет да, мага указание берет. Марат алгыла, менде акча бар, азыр буюрса жаңы жылга чейин 2 миллион доллар киргизем дейт. Турушуна Мирбек деле бир жаңы малый учредитель ал деле бар болчу, ошондо алда чоо барып жүргөнбүз. Все балдарын киргизем, заводдугулардын кармагыла, Кытайларга төлөгүлө дейт. Мына Кытайларга ошо июнь башынан баштап мен акча ташып жүрдүм. Мен ташып жүрдүм, анан кээ бир кезде Мирбек да берип жүрдү да, баягы акча табабыз, 20-30 миң бүт кагаздар бар, сизге көрсөтсөм болот. Мен периодуна 470 миң доллар биз төлөп бердик Кытайлардын өзүнө. Мен ошо распискалар менен төлөп бергенбиз жаңы жылга чейинчи. Анан жаңы жылга иштеп атабыз, анан бул карталдар бар, клиенттер бар, анан жак оборотный средства болуп атканда бизде айтып калат, машинени алып бергиле, ошо кум шалга бергиле, эл менен баягы жаңы жылда расчет кылабыз деген менен указание берген да. Мунун бир четинен мен деле ойлодум, мен баягы хозяин да, компаниянын хозяйны болуп, завод калып кетип атат деп. Ишенесиң адам баласына. Хорошо дейбиз. Давай деп эл менен иштешип, объемду көбөйтүп, жакшы строй компаниялар көп бердик. Анан элдер машина киргизет. Кээ бирөөнүн биякта мындай да. Мисалы 100 машина кирсе, бир 70тен ашыгы берилген акчасычы. Убагындачы. Көп спискасы бар, полный берилген. Кээ бирөө жарым-жартылай калып кеткен, кээ бирөө толук, эң аяккылардыкы ошо калып кеткен да. Анан жаңы жылга келгенде эме башталат. Финансовый трудность болгондо биз Максатка барам мен. Дагы бир жол Мирбекте чогуу барабыз, ушундай акча гана десе ал баштайт. Азыр бир аз күтүп турула, жазга чейин эптеп чоюп турула, Кытайларга бирдеме берип турула, тиякта миякта эмет го, жазга чейин берем дейт да, баягы эле сөз да, сөз. Анан өзү болсо ушу бетондон бизден дөөлөт курулушка бетон алчу. Жума сайын, кечиресиз, жума сайын аз алдырбай 500 кубтан кем алчу эмес. 500 кубтан кем алчу эмес, бирок төлөгөн келгенде ал низи себестоимость төлөчү, анан кийин услуганы төлөбөчү эмес. Жеткирип берүү, ташып берүү, помпанын услугасы да бар. Помпада төлөйбүз да, өзү помпасы бар болчу. Анын бүт айлыктары кетип атат, эл баягы жаткызып, бүт ал за счет завода. Анын бир эле сөзү бар болчу, мен өзүмдүн заводуман, өзүмдүн заводу дейм ошол кезде. Мен өзүмдүн заводун кантип мен по рыночный цене алам деген сөз болот да. Эми макул деп эзем, сенин заводуң деп ага да көнүп, баягы биз эсептегенде бир почти 17 миллион сом убыток келтириптир. Бул заводко ошол убакта 17 миллион убыток, только биз жакы разница эле. Ниже себестоимость алып атпайбы? Ошондой ошо разницасы эле 17 миллион. Базар баасы менен бунун алган баасын ортосунда. Мисалы базар баасы 5200 болсо, 3800 алып атты. Элестесе 1400 сом бир кубтан. И кетти ошондой. Канча 1000 куб алса, там 1 400 000. Ошондон бир 10 000 куб алса эле 14 миллион болуп атпайбы? Ал жашайык 20 000 кубта алынган да. Дөөлөт курулушунун салынган 9 этаж үйлөрдүн баары эле биз бетон бергенбиз. Ошол кезде катышты аткан. Анткени биз бетон үзбөй аттык. Ал жакы жума сайын токуп, балдар билет да иштеген баары. Ошак номер 1 ошак болчу да, эми баягы хозяин ошол да. Анан кийин январь айында баягы учредитель арасында ызычуу башталат. Эми сен салдың, мен салган жокмун, ким алды, ким салган жок болуп эле. Дагы бир жол айтып кетейин, баягы Кашкарда тынчтык,
генеральный директор барып туруп договорду бузат. Кытайлар менен договор бузат. Анын бузган максаты башка компания алып келип жаңы договор түзүп, уже максат жок деген эмес. Мен жокмун, максат жок деп ушундай аракет кылат да. Договор бузгандан кийин кытайлар келип мыякты токтотот. Договор бузду. Мен кытайларга айтам, эмнеге мен силерге акча алып келип атсам, барын төлөп атсам, эмнеге Качкаралиев аралашпайм деп жүргөн киши барып эле значит договор бузуп атат дедим да. Десем, мен биякта как минимум решение учредителя керек. Решение учредителя болуш керек да. Алар чечим калып, хорошо, биз договор бузабыз, баягы акча кетсин, же соттошобуз, же кайра компенсация, чечим жок болгон, самовлично бузат да. Ал жөнүндө фактыларды эми аз ачыкка биринде айткан жакшы да. Болбойт. Договор бузгандан кийин биякта завод токтоп калат, аудит назначить этет. Аудит назначить эткенде аудит көз карандысыз аудит да. Частный аудит ба, Качкаралиев тынчтык ошо аудит назначить этет. Бирок аудит назначить эткенде полный документ аудит алган жок. Потому что программа, флешкалар алгаларга берилген жок. Ал доступту мен бербейм, ал чүнүк максатта эметкен да. Эми болгону айтыш керек. Аудит толук чыга билбейм, аудит итоги кандай болду. Анан тигинде мындай аудит баягы толук маалымат кагаз жок болчу. Анан кийин бири-бирине сотко беришет, ызычуу болушат, тиги болот. Ортодо мен баягы как директор калып кол коюп жүрүп, мага мен тааныштарым, билиштерим келгендер, мен алар мага келишет. Анан биз Чунуевго барабыз. Чунуевго барабыз максатка. Ошол жакта бүт видеолор бар, ал айтат, "Всё, аз заводду кайра контракт алабыз, буюрса Кытайлар менен сүйлөштүк. Мына элдин баары алдабайын, элдин баары турат. 80% төлөйсүңөр, 20% эски карыздан кылып туруп эле биз бүтүрөбүз" деп таш менен кум менен болуп берем деген убадасы бар. 5-6 жолу бардык собранияга. Анан кийин баягы контракт түзөрдүн алдында мен башка максат айтат мага. "Сен $250,000 таап кел" дейт. "Мен жаңы контракт түзөйүн" дейт. Дегенде мен айтам, "Хорошо, мен бир инвестор таап келейин, акча берели. Сен ушул оюндан чык" дедим. Мен болсо полный ушу заводду алып, өзүм иштетем деп. Өзүм иштетип туруп, да, элдин карызын жабайын көрүп, мойнума алайын дейм, жооп операционный циклды мен мойнума алайын, жабайын дейм. Ал макул дейт. Анан мен инвестор таап келем. Ошо март айында болуп кошойт, инвестор таап келем. Аны менен сүйлөшөм, ушундай завод бүт какына эс айтам. Ал айтат, "Көзүң жете, бүт цифрасын жазып бер. Момундай иштесек, момундай болот. Элдик момундай жабам." Мен ала мага айтат, "20% доля сага берейин" дейт мага. Ошо инвесторчу, "Сен өзүң иштет" дейт. Мага главное аягында заводду таза кылып чыгарып берсең болду дейт да. Бүт болду, келишебиз, максатка барам. Максат хоп дейт ошондон. "Всё, давайте" дейт. Анан максатта бирдеме бербейсиңер, мен да салгам дейт. Мен бирок кагаздарын көргөн жокмун. Чунуевдин бул убакытка чейин бул жерге салган акчасын баягы мындай көргөн эмессиз. Мен көргөн эмесмин анда. Анан ошо максат айтат. Мага 600,000 ушундай бир акча бергиле дейт. Мен доллар менен сөз болуп атат. Мен инвесторго айтам, ушундай болот дейт. Инвестор айтат, "Хорошо, менде жаңы бир швейный цех бар" дейт. Союз бир байке да, мен алды кайрылышы мүмкүн ол. Менде бир здание бар дейт. Мына 700,000 мен балап атам дейт. Бирок жапжаңы здание экен, дордо жакта чоң швейный цех, 3 этаж экен да. Биз барып көрүп, ошол жакта дөөлөт курулуштун учредителери да бар болчу да. Азамат деген мырза, баары ошо, Гайдын мырза баары барып көрүп, комиссионду жактырып, хорошо деп барып өткөзөт. Максаттын намына ошо фирмасын өткөзөбүз. Зданияны $250,000 алып келебиз. Кытайда бар болчу да, Гу Вейжин деген. Ага $250,000 алып келген, баягы Кытайлар хоп деп барып жаңы контракт түзөт. Бирок жаңы контрактта бул баягы бунун алдында берилген акчалардын баары минусовать этет. Баягы эски компания берген минусовать, жаңы контрактта ошо за минус ошо акчаны кошуп жаңы контракт Базис Бетон деген компания түзүп, ошого договор түзүшөт. Анан мен баягы ошондо баягы Номадстон Байташев болду, анан кийин эми Базис Бетон болуп туруп өзгөрүп атат. Базис Бетон аты эле өзгөрүп атат. Адамдар ошол эле, адамдар ошол. Учредитель бул кезде учредитель 100% почти максат болуп калат. Базис деген компания 20% бир Миша деген байке келип калыптыр. А биз болду, ошо компания өткөзөм дейт максат бизгечи. Өткөзөм деген хорошо деп жаңы үйдө өткөзөбүз. Анан акчаны беребиз, контракт түзүлөт. Мага ошол күнү флешка берет. Флешкаден завод иштейт, ушундай операционный флешкасы бар. Берет да, дейт, "Всё, маке, сен потихоньку баштай бер" дейт. Биз азыр Кытайларым келет, ошондо юридический өткөзөбүз дейт максат. Анан бир 2 жума, 3 жума бул жерде иштеп калат. Андан кийин баштады Кытайлар чото тигинтип атат, анан мынтип атат деп. Мен айттым, Кытайлар менен сүйлөшөйүңөр. Эмне деп атасам, "Жок, анда мага дагы мен эсептеп койдум, дагы жетпей атат" дейт.
дагы $300 000 сурайт. Мен инвесторменчи. Аны инвесторым айтат, бул вообще келе сого дейт. Эми сөзүн ач, карыздарыңа бүтүрүп атсам, 600 000 өткөзүп атсам, $250 000 берип атсам, дагы кайда 300 000? И то сүйүнбөбү деп, о жактан разногласие болуп, аяк инвестор айтат, мен что-то чыктым дедим. Өзүм акчам Өзүм чыгарып бергиле деді. Хорошо деп үйүнө өткөзөт да, баягы 250 000 берди, берген жок, берилбептир до конца. Аны уже бөлүп жарып, ошол күнү эле эртеси күнү келет да маяка жаңы руководствону коет. Анан бизди маяка чыгарып коет. Бир жума иштемиш болуп баягы доступ берет бир аз. Анан тягынан мыягынан кысып да аягына айтат, давайте орубагыла дейт да, баягы. Орусча айткан не болейте дейт да. Анан аякта собрание болобуз, биз кайра ызычуу болобуз. Не болду дегенде максат баягы эле тема. Буда буюрса беребиз, тиги буюрса. Анан мен бир күн барам максатка, айттым, кандай болот десем, силерге тынчтык, Мирбек, үчөңөр мени алдайын деп турсун. Эми баягы бир нерсе баягы жалаа жабыш керек да. Алдайын дедиңер деп турду магачы. Мен кантип алдайын дедим сен? Өзүм элдин карызга батып, биякта заводду көтөрүп атсам, эмне алдам бар десе, билбейм, короче, каалаган жериңе баргыла деп койду да. Ушундай бар разговор болду. Анан ошол жактан эме башталды, конфликт да. Марат мырза, ушул жерден баягы сиз бул жерде мындай неме болгондугуңуз үчүн ошол кезде зам директор болуп, анан тааныштарыңыздан, башкалардан машина, техникалар киргизип кол коюп бергениңиз үчүн бул жактагы адамдардын көз карашы менен ошондо сиз дагы күнөөкөр болуп калып атасыз. Ооба да, мен күнөөкөр болуп туруп, мен ишиме козгоп, мен даже эме кичине санаторий болуп кирип, мен сөзүн ачыгы. Бирок мен чыгып, санаторий болгондо жанагы убактылуу камоочу жайга. Ооба, эми санаторийде убактылуу камоочу жайга болуп, ошонун артынан мына сотто болуп атат азыр. А мен ошо элге мага караштуу баарына айттым, давайте жигиттер, жамаат аманат бар, бүтүрөлү деп атам да. Көп собрание кылдык, кичине болсо да баягы аракет кылып жапчуларды кичинеден берип эметип аткам да. Баягы эметип максатка да чуркап жүрдүм, давай бүтүрөлү десем, аягында биз уже сөзгө келише албадык. Акыркы урушуп кеттик, ал өзүнүн жагы Дөөлөт Урулуштан ГБРни чакырды, охранасын. Мени чыгарып коюшту, айтты, короче. Дагы келсеңиз эми башкача чара колдонобуз депчи. Конфликт ошо менен бүттү да. Ага карабастан кечиресиз. Ага карабастан. Анан кийин мен өзүм ошо элдин аманатты деп бүтүрөйүн деп ниеттеп жүрүп, мен бир гостиница бар болчу Балыкчыда. Ошо мен балдарга айтып жүрөм, азыр квадратураны беребиз деп. Ушункугу ушундай келип калдык да. Анан азыр эми сиздин талабыңыз эмне болуп атат? Кечиресиз, мен 4 жолду кайрылгам, 5 жолду кайрылгам. ККМ да кайрылгам бул вопрос, Кытайларга да кайрылгам, Акипреске да чыккам президентке, ушу 24-жылы президентке ал кезде председатель камчыга каршы атына чыккам. Ушундай болуп атат, чечип бериңиз, адилеттүү жолго алып бериңиз, заводдо эметпеңиз, эл мына күйүп атат, мен ушуну бүтүрүп берейин. Мага мүмкүнчүлүк бериңиз, мен ушу завод иштетип, Кытайлардын да карызынан кутула эле берген акчаны зачет кылсын. Мен ошо Кытайлар өткөзүп берсин, бир убакыт берсин, мен Кытайды бүтүрөм, элди бүтүрөм. Потому что көзүм жетип атат. Иштеткенин билебиз эми. Ишти билебиз да, чоң завод, күндө бир 2000 куб чыгарса эле 4-5 айда эле бүт вопрос жапчу эле нерсе да. Из-за спорных моментов баары туруп калды да. Же Кытайлар максат менен баягы договор түзүп бизди алдап кеткендей болду. Мен аларга үстүнөн жазгам, бирок аларда, видимо, эмелер бар окшойт, эч кандай чара көрүлбөгөн аларгачы. Потому что у них есть тоже сонун ответственность, алар акча менден алып атат, а договор түзгөн максат менен түзүп атат да. Мен биз берген акчаны минус кылып атат. Ошонун айынан азында Мирбек да отурат. Алда учредитель байкуш. Не то что жанында жүргөн бала алдар ушунун артынан кирип азыр отурат. Максат ал башка иш менен отурат да. Мына чожо, эси мына бүгүн талабы мындай болуп атат. Максат Чуниев башка иш менен отурат, бирок именно ушул Байташ Дөөлөт бетон заводу менен бул иш каралган жок ал жерде. Жок, бул иш каралган жок, каралган. Биз каралганда бул мындай экен да. Кандай десем, бул учредитель деп аягында даже есть факты, что он подделал учредительский уставтыч. Уставты подделать. Ал уставты подделать эткенде эски устав боюнча полный полномочия болчу. Анан кийин ал жаңы уставта киргизип коюп туруп 5 миллион сомго чейин анын чечими жок, эч ким аралашпайт деп ошону бүт жерге такап жүрөт да. Но это подделка. Мен эски уставды айтсам да эми баягы буякта бир эле условие да. Если урматтуу жетекчилерибиз жардам берсе, ушу Кытайлар менен сүйлөшүп, мисалычы, бизге бир срок берсе, мага мисалы,
сурак берсем, 2,5 миллион калды азыр, 3 миллион 600 миң баланган. Ошо 1 миллион ашык акча берилген. Документтер бар. Давай, мында 1 жылга договор түзөлүп анда 3 ай эчтеке бербе, 3 айдан кийин калып бөлүп бер десе, анан 1 жылдан кийин полный выкуп кылабыз десе, мен ошо готов пойти ответственность взять, ошо заводду иштетип, кайра иштетип, элдин баарын жаап, бүт тазалап, даже мамлекетке өтүп берсем ошо заводду жери менен. Ушундай даже ушундай нерсеге баратам да. Ошондо Кытайларга немесин баягы калган 2,5 миллион доллар төлөйм деп атасыз. Элге болгон 1,5 миллион доллар 1 миллион, анан кааласам мамлекетке өткөрүп бере салам деп атасыз. Болгон могул жерде иштетүүгө берсе деп. Конечно, ошондой болот. Мен биякта вопрос стоит, бул завод бир ташы керек. Кытайдан элдикин бүтүрүп алсам эле, мен да санам тынч. Уже мен булар менен уже 3 жылдан бери бир туугандай болуп калдык, урушуп, жырышып уже. Эми сөздүн ачыгы да ушундай жашоошун экен. Бири-бириңиздерге дуа тилеп. Азыр дуа тилеп, азыр мына жамаат болуп кичине баягы урушкандан эмне пайда? Бир аракетин кылыш керек. Мен эле бирөө жала жапкым келбейт. Как есть айттым. Ошо мамлекеттен, бийликтен суранат элем, ошо жагынан жардам берип койсо, кытайлар деле күйбөйсүн, алар тоже хозяева. Мен сөз жок аларгачы. Алар баягы биздин разборка деле эметпейт. Бирок ошого булар таасир эте алат да. Бүгүн айтсам, мисалы, кел, сүйлөшөлү десе, мен чакырсам, мен барып, уже полноценный сүйлөшөм. Кагаздар десең, кагаздарыбыз бар, акча берген. Сүйлөшүп, какой-то период берсин, 1 жыл бою, 1,5 жылда мен мисалы ошо заводдун карыздарын жаап, полный, элдин алдына жаап, кытайлар жаап коем. Эми руководство скажет, өткөз десе, мамлекетке өткөзүп калам заводдон. Наше же это время же опять будет. 1 жыл уже. Государство алыш керек бул заводду. 1 жыл опять 4 жыл болот да. Жа, 1 жыл эми максимум. İçinde ne болот, ким барат, ким калат турабыз. Жа эми сөз да, эми мен жолун айтып атам, Азыркы жол ушундай, потому что азыр стройка жүрүп атат, кызуу. Баягы клиентский базабыз бар. Биз иштей алабыз. Азыр мамлекет кепилдик берип, Кытайда кепилдик клиенттер келет. Биз общий эле ушип, просто өзүн даже внешний финансистин коюп берсе, 1 сом канча келди? Мамлекет баягы өзү мындай тиешип карап, тиешип, бир финансистин коюп берсин, канча тыйын түштү, ошону прямой эле карыздарга жолдосун, там графиги болот да, ошону бүт беребиз, болду, тынч. Мен только клиент табабыз, иштейбиз маякта. КАМАЗдар, биксерлер чыгарабыз. Азыр учурда ушул бетон завод мындай Бишкекте канчалык мындай рынокты, базарды ээлей алат, анан канчанча орунда турган мындай келечеги бар эле завод. Келечеги бар завод, биринчиден бул локациясы жакшы. Биякта доступность. Экинчиден бул объему бүгүнкү күнү бул 360 куб чыгарылат да. Бир күндө. 1 саатта. 1 саатта? 1 саатта. Ошо мен суранат элем да. Мен Акипрескеде чыккам, кайрылгам. Ушу суранатам, руководство ушул вопрос чечип берселер, заводду берсе, мен толук мойнума алам да. Мен бүтүп берем дегенчи, кепилдигин берем да. Башым кетсем да ушакта туруп бүтүрүп берем да. Өзүм баягы тынч, жашоо тынч болбой калды, сөз айтчы. Бирөөнүн айынан деп айтпайм, өзүнүн эле менин күнөөбүз бар. Ишенгенбизде болор иш болду да. Бүгүнкү вопрос ушул эле ачык. Ошо элдикин эле бүтүрсөк. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен азыр эле ушул жогоруда Байташ бетон заводуна, андан сырткары Дөөлөт курулуш компаниясынын ээси Максат Чуниевке ушул 50ден ашык жарандын эмнеден улам алданып, анан канча каражат жумшалганын, канча каражатка артка кеткендиги боюнча ушундай кайрылууларын алып бердик. Ал эми ушул учурдан пайдаланып сиздер менен кийинки эфирлерде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар демекчибиз.